Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге пияздан даярдалуучу сүртөмөнү көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 250 грамм un, 4 пияз, 1 стакан суу, туз, өсүмдүк майы, ушулар керек болот. Биринчи ушул тузду сууга салып аралаштырып алып, камыр кылышты баштайбыз. Сууду ундун үстүнө салып, камыр кылышты баштайбыз. Аралаштырып. Кашыгыбызды тазалап алып, колубуз менен камырды кылышты баштайбыз. Камырыбызды даяр болду. Üstünü жаап 20 минутка коюп коебуз. Пиязыбызды майдалап туурап алабыз. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алабыз. Пиязды салып туурап алабыз. Tuzda salып алабыз. Камырыбыз даяр болду. Эми биз камырды ушундай кылып майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Ушундай кылып. Камырды биз жайып алабыз. Ушундай кылып. Ушинтип жайып алабыз. Экинчисин жашты баштадык. Ушундай кылып жайып алабыз, ушундай. Бир аз өсүмдүк майдан куябыз сковородкага. Ушинтип айландырып майлап алабыз. Камырыбызды салып, бышырышты баштайбыз. Бул бетине аударып алабыз, ушундай кылып. Ушунун үстүнө пиязыбызды ушундай коюп жаябыз. Ушундай кылып жайып алабыз. Үстүнө ушундай кылып бышырып алабыз. Ушундай кылып бул бетине аударып алабыз. Piyazды ушундай кылып сүртүп алабыз, жайып. Ушундай кылып жайып бышыра беребиз. Ушундай кылып. Тени кайрадан да ушинтип бышыра беребиз. Ушундай кылып бышыра беребиз. Мантип үстүнө жаап, биринин артына биrini коюп, ушинтип бышырабыз. Пиязыбызды ушинтип жайып бышыра беребиз. Мына пияз менен даярдан сүртөмөбүз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар.